Жашоо бул кыймыл, сергек таң, сергек ойлор эмгек гана ийгиликке жеткирет. Жаңы жылды утурлай өспүрүм улан кыздар арасында волейбол боюнча таймаш болду. Бул мелдеште башкалардан айырмаланган атайын мектептин окуучулары ойношту. Алар волейболдун эрежелерин мыкты издештиришкен жана мындан башка да спорттун түрлөрү менен таймашка катышып жүргөндөрүн айтышат. Мен атым Азим. Мен Сүршөр командасында ойнойм. Мен волейболду 2017 баштагам. Ошондон бери ойноп жүрөм. Мен ой максатым ушу чемпионат мирага барсам деп мечтайт этем. Мен 2016-дан бери катышам волейбол. Сүршөр командасында 3 жылдан бери ойнойм. Ушу уюштуруп берип аткан Канике эжеге рахмат. Ыраазычылыкты билдиребиз. Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен. Ошондой эле жаңы жылга арналган спорттук мелдеш шахмат оюнчулары менен да өттү. Көрүү мүмкүнчүлүгү чектелген катышуучулар үчүн атайы Braille системасы менен жасалган шахмат акыл эстин гимнастикасы үчүн орчундуу кызмат аткарат. Бул шахматтар атайын биз үчүн жасалган. Мына фигураларды карасаңар, каралардын мындай сызыгы жок. Ак фигуралардын момундай сызыктары бар. Ошондон биз ажыратабыз ак караны. Доскалардагы мына карасаңар ак клеткалар ылдый болуп турат. Mo каралары өйдө болуп мындай кармалаганда биз үчүн ошол специально жасалган доскалар. Ошон үчүн шахмат менен биз илгери жакшы алек болчубуз, союзный соревнованияларга барчубуз. Азыр эми биртке токтоп калды. Особенно пандемия болгондон кийин ошо эле Кыргызстандан чыга албай калдык. Казактар менен, өзбектер менен ошол таймаштарга чыгып турчубуз. Ошол жакта да ийгиликке жетип турчубуз. Азыр кайрадан жанданып, бул жылы, эмки жылы алар да бизге жолугушууга келген атышат. Кыргызстанда Кыргыз Азия коомунда да ушундай өткөрүлүп турат. Бул союздан калган жөрөлгө, бул паралимпийский оюндардын түрүнө кирет. Азыр биздин өзүбүздүн арабызда 1-2, 3-3 разряд, кандидат мастер спорттор бар. Айырмабызды көрбөгөн эле болбосо, калган жагынан соо адамдардан кем калбай эле ойнойбуз. Кээде көз соо адамдарды деле утуп алабыз. Ден соолугунан майыптыгы бар, тагыраагы көрүү, угуу органдары начар 100га жакын өспүрүмдөр жана чоңдор үчүн сергек жашоого үндөгөн бул самалык алкоого арзыйт. Спортту жайылтуу жана өнүктүрүү, ден соолукту чыңдоо, адамдарга ак кызмат кылуу аракетин көргөн Канике Камбарова жубайы экөө ушул атайы спорт аянтчасын куруп коюшкан. Волейбол ойноп жүрөм, аялдар арасында 35+. Биз менен кошо чогуу Элмира деген ушул мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын тренери бар экен. Биз менен чогуу ойноп калып, ошол кыз менен таанышып калып, ал кыз мага кайрылып, ушундай бизге зал болсо жакшы болот эле деп кайрылып калганынан мен айттым, келиңиздер деп. Азыр буюрса жумасына 3 жолу келип ойношот. Акысыз эле. Анан буларга кез-кези менен Кызыл Даталарда турнирлерди уюштуруп берип турам. Демөөрчүлөрдүн колдоосу менен. Демөөрчүлөр өзүнүн колунан келишинче акчалай, белектер менен келип колдоп турушат. Ар ай сайын, кээде ар ай сайын болуп калат, кээде 2 айда бир ушул мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар ойношот. Булар аябай эң жогорку деңгээлде ойношот деп айта алам. Особенно волейбол спорт аябай өнүгүп атат. Булардын арасында школьник возрасттан баштап 50-60-70 жашка чейин ойношот. Бул демилгени колдоп келаткан Айзирек, Тынаргүл, Жазгүл жана Зүлфия дайым камкор мамиле менен жоопкерчиликтүү иш алып барып келишет. Жыйынтыгында мелдештин жеңүүчүлөрүнө байгелерди жана жаңы жылдык белектерди эгарышты. Ичинде болсо дагы биз жакшы маанай тартуулайын деп колубуздан келген аракетибизди жасадык. Көрүп алып, чындыгында аябай кубандык. Ушунчалык мүмкүнчүлүгү чектелип атса дагы аябай мындай аракет кылышып, тырышышып, ошо биринчи орунду алышып, ушундай өзүнчө аларды көрүп бизге бир аябай бактылуулук тартуулады десем болот да. Буга чейин да мен өзүм ниет кылып жүргөнмүн, ушундай бир жакшы иш-чараларга катышсам деп. Бүгүн аябай кубанычтамын. Ушундай иш-чарага катышканыма. Бүгүн оюн аябай жакшы болду. Бул жердеги командалар баардыгы ынтымактуу, жакшы оюн көрсөтүштү.
жаңы жылдын алдында өздөрүнө эле эмес бизге дагы жакшы маанай тартуулашты. Спорт эрежелерди сактоого, ар түрдүү кырдаалдарга туруштук берүүгө, тынымсыз жарышта утушка ээ болуу менен катар жеңилүүнүн сабактары да маанилүү экенине үйрөтөт. Эң башкысы ден соолуктун булагы жана достуктун элчиси.